Суперинфо гезитинин жаңы санында. Суперинфонун жаңы саны менен орозо календарин кошо алыңыз. Кандай тамак менен ооз ачып жана бекитүү керектигин Адис айтып берет. Айчүрөк Иманалиева менен Анжеликанын жаңжаалы ырбады. Устаты Анжелика сага жолуктурган күгө наалат айтам десе, Анжеликанын апасы Айчүрөк менин кызымды чоңдорго экинчи аял кылып алып берем деп акча алып жүргөн дейт. Бирок мен эмне үчүн кечирим суратканымды өзүм түшүнбөйм да азырча. Эрте турмушка чыгып кеткеним үчүн кечирим сурайм, же бактылуу жашап бир үй бүлө ажырашпаган үчүн кечирим сураймынбы деп ойлойм да. Асель Кадырбекова таарынышып жүрүп Нурландын баркын билдим. Тынугу болгону ар бир адамга жакшы болот. Кээде адамды баркташты үйрөнөсүң, кээде башкалар менен салыштырып көрүп, билесиң дегендей. Тоого эс алганы баргандар жаш кыздын өлүгүн таап алышты. Маркумду өлтүргөн деп шектелип, жигити кармалды. Мирбек Иманбеков эмне үчүн айылга көчүп кетти? Кечээги окуучулар бүгүнкү атактуулар, жылдыздар 10, 20, 30 жылдыгын кантип белгилешет? Мигрант ата-энелерге психологтон кеңеш. Алыста жүрүп балаңызды алдабаңыз, ал сизди сыйлабай калат. Нандан улуу тамак жок. Түрлөп нан бышырып, үйдөгүлөрдү сүйүнтүңүз. Панкратион боюнча чемпион жүк түшүргүч болуп иштейт. Москвадагы кыргыздардын спорт клубтары тууралуу репортаж. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.